Балыкчы шаарында ачык ысык көл 2024 таэквондо боюнча мелдеши өттү. Бул спорттук турнир Ысык көл облусунун таэквондо ITF жаштар федерациясы тарабынан уюштурулуп, Кыргызстан жана Казакстандан спортчулар катышты. Участниктерден көп 220 киши болду. Айтылышы боюнча Казакстандан да коноктор келишти. Оштон болду, Чүй областынан болду, Нарын областынан болду и, конечно, Көлдөн болду. И город Бишкек. Азыркы маанай аябай жакшы. Спорттук мелдеш Балыкчы шаарындагы номер 1 Лев Толстой атындагы мектеп гимназиясынын спорттук залында өткөрүлдү. Таэквондо боюнча жаштар федерациясы шаар мэриясына колдоосу жана кызматташтыгы үчүн ыраазычылык билдирип, ыраазычылык баракчаларын тапшырышты. Мэриянын аппарат жетекчиси Адилет Калыков жергиликтүү бийлик мындай спорттук иш-чараларды ар дайым колдоого аларын билдирип, спортчуларга ийгилик каалап өттү. Аталган турнир Кыргызстандын ар бурчунан спортчулары топтоп жыл сайын өткөрүлүп келет. Эми алдыда спортчуларды тажрыйба алмашуу максатында казакстандык жана кыргызстандык спорт чеберлери белгилүү тренерлерди чогултуп, тажрыйба алмашуу максатында спорттук машыгуу турнирлерин өткөрүү пландалып жатканы айтылды. Кыргыз казак бир тууган дейди бизде. Сол үчүн келесі жылы биз Ыстык көлдө сбор өткіземіз. Студенттерімізді алып келіп, опыттарымызды көрсетіп, жарыс туралы айтып береміз спортшыларға және бапкерлерге әлем чемпионатын секреттерін айтып береміз. Және технология, қандай жаңа технология таэквондодан өтіп жатқанын, соның бәрін бапкерлер бәрі жиналып, сол туралы әңгіме айтамыз. Спорттук мелдеш бир күнгө созулуп, жеңүүчүлөргө медалдар, кызыктыруучу сыйлыктар жана атайын ачык ысык көл 2024 кубогу ыйгарылды.